Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 13 августта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка кабарлашты. Алардын айтымында Сегизбаев учурда Бишкек шаарында. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Сегизбаевдин Койташтагы окуяларга байланыштуу камакка алынганын жазып чыгышкан эле. Бирок УКМКнын мурдагы төрагасынын жакындары бул маалыматты четке кагып, милиция кызматкерлери ИИМге чакыруу тапшыруу үчүн гана келгенин кабарлашты. Азырынча кайсы иш боюнча жана ким катары чакырылганы белгисиз. Айрым маалымат каражаттары Сегизбаев бүгүн эле ИИМге сурак берип жатканын жазышууда. Бирок милиция бул маалымат туура эмес экенин билдирди. Абдил Сегизбаев 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди УКМКнын Альфа ыкчам бөлүгү кармаганы барган учурдагы кагылышта жаракат алып ооруканага жеткирилген эле. Учурда 7-8 августта Койташта болгон окуялар боюнча президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев 8 октябрга чейин камакка алынган. Атамбаевдин бир нече тарапкери ИИМге күбө катары сурак берүүдө. Ал эми Алмазбек Атамбаев коррупция беренеси боюнча шектүү катары 26 августка чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Койташтагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башынан жаракат алган Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловду дарылоо Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургия борборунда улантылат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүн Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда Москвадагы Бурденко борборунан келген дарыгерлердин катышуусу менен консилиум өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө полковник Курманкуловго кайрадан нейрохирургиялык операция жасоо кереги жок экени Ошондой эле бейтаптын дарылануусун мындан ары Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургия борборунда улантуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Учурда Самат Курманкуловдун абалы турукташып калды жана аны Москвага алып кетсе болот. Жакын арада транспорт маселеси чечилип, полковник Орусиядагы ооруканага которулмакчы. Самат Курманкулов 7 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда жаракат алган. Мурдагы президентти кармоо боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа ыкчам тобу жүргүзгөн операция оңунан чыкпаган соң Койташ айылына милиция күчтөрү тартылган. Ошол жерге чогулган эл менен милиция ортосундагы кыска кагылыш учурунда Курманкуловдун башына таш тийген. Буга чейин 2 жолу башына операция жасалган Самат Курманкуловдун абалы оор бойдон калууда. Жеңил салмак категориясы боюнча чемпион Валентина Шевченко 25 мүнөттүк беттеш учурунда башына олуттуу сокку албаган UFC уюмунун мушкери болуп калды. Бул тууралуу Sport.ru порталы жазды. Уругвайда өткөн UFC Fight Night 156 турниринде Шевченко акышылык мушкер Лиз Кармушту жеңип алды. Алар 5 раунд мушташып, жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Шевченкого кайгарышкан. 5 раунддук беттеште Валентина каршылашы Кармуштан башына олуттуу делген бир гана сок алган. Ошентип кыргызстандык мушкер легендарлуу Джордж Сен-Пьердин рекордун жаңылады. Сен-Пьер атаандашы Дэн Хардиден башына олуттуу 3 сокку жеген болчу. 31 жаштагы Шевченко ушуну менен экинчи ирет чемпиондук титулун коргоп жатат. Биринчи жолу ал чемпиондук титулун Джессика Ай менен мушташып коргогон. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовдун премьер-министр болуу ниети жок. Бул тууралуу ал Спутник Кыргызстан радиосунда маек куруп жатып билдирди. Жок, өкмөт башчы болбойм, деди мэр журналисттин суроосуна жооп берип жатып. Сурахматов өз маегинде кызматынын кыйын учурлары, Бишкектин жакын арада өзгөрүшү, эл менен иштешүүнүн ырааты тууралуу айтып берген. Андан сырткары борбор калаанын эмне көйгөйү бар экенин да ачык билдирген. Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана күйөөсү Фархат Борукеев бүгүн УКМКга жеткирилди. Бул тууралуу Азаттыкка Мамытованын кесиптеши Нуркыз Бакасова билдирди. Анын айтымында Мамытова менен күйөөсүн бүгүн эртең менен үйүнөн атайын кызматтын өкүлдөрү алып кетишкен. Кийинчерээк Назгүл Мамытова Фейсбукта түз эфирге чыгып, Койташтагы окуя боюнча жеткирилгенин билдирди. Анын айтымында ал окуяларга күйөөсүнүн катышканы боюнча чакырылган. Мындан соң Мамытова жана Борукеев ИИМдин тергөө кызматына кирип кетишти. Ал эми УКМК жана ИИМ
учурда бул боюнча эч кандай комментарий бербей жатышат. Назгүл Мамытова 8 августта камакка алынган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы катары белгилүү болчу. Буга чейин Кой Таштагы акыркы окуялар боюнча Атамбаевдин бир нече тарапкери күбө катары УКМК жана ИИМге чакырылууда. Коррупцияга байланыштуу айыпталган Алмазбек Атамбаев менен катар президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев 8 октябрга чейин камакка алынган. Гөлгө бир күндө 4 киши чөгүп кетти. Бул тууралуу Ысык-Көл райондук милициясынан кабарлашты. Ага ылайык окуя 10 августта болгон. Бостер айылында жайгашкан пляждагы сууга жаш бала чөгүп кеткени тууралуу билдирүү саат 13:45 келип түшкөн. Кырсык болгон жерге келген куткаруучулар 12 жаштагы бала чөгүп кеткенин аныкташкан. Бир туугандары менен Бишкектен 10 август күнү эс алганы келгени белгилүү болгон. Кийинки окуя Чолпон Ата шаарындагы шаардык эс алуу жайында болгон. Саат 14:15 милицияга кабар келген. Бишкек шаарынын 33 жаштагы тургуну менен 19 жаштагы тургуну гөлгө түшүп жатканда толкун болуп, 33 жаштагы жаран жээкке чыкканга үлгүрүп, экинчиси үлгүрбөй калган. Окуя болгон жерге келген куткаруучулар гөлдөн 19 жаштагы жарандын сөөгүн жарым сааттан соң алып чыгышкан. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалды деп айтылат маалыматта. 3-кырсык Кош Көл айылында жайгашкан Ак жол эс алуу жайы менен Дордой эс алуу жайынын ортосунда болгон. 35 жаштагы киши сууга чөгүп кеткен. Ал Бишкектен 37 жаштагы аял менен чогуу эс алганы келген. 4-каргаша кечки саат 16:00 чамасында Бостери пансионатында болгон. Маркум 30 жашта жана Талас облусунун Кара Буура районунун тургуну экени аныкталган. Алдын ала маалымат боюнча ал өзү жалгыз эле эс алганы келген. КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева укук коргоо органдарын сотко берерин айтып чыкты. Буга Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын кызматкерлери Жолдубаеванын телефонун тартып алганы себеп болгон. Мен байланышсыз калдым. 10 августтан 11 августка караган түнү ИИМдин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүлөрү физикалык күч колдонуу менен телефонумду тартып алышты. Укук коргоо кызматкерлеринин бардык иш-аракети видео камерага тартылып алынды. Видеолорду сотто көрсөтөбүз. Укук коргоочум Замир Жоошев соттук органдарга арыз менен кайрылууга жатат. Кененирээк сотто айтып беребиз деген ал. Ал эми Замир Жоошев дагы 13 сааттан ашык убакыт тергөө башкармалыгында болгонун, бул мыйзам бузуу экенин жазып чыкты. Биз Кундуз Жолдубаева экөөбүз эртең мененки саат 10:00дөн кечки саат 23:30га чейин ИИМдин башкы тергөө башкармалыгында отурабыз. Тактап айтканда 13 сааттан ашык убакыттан бери башкармалыктабыз. Бул кылмыш жаза мыйзамын бузуу болуп эсептелинет. Анткени тергөө амалдарын жүргүзүүнү эртеси күнкүгө калтыра тургандай жагдайлар жок болчу. Кылмыш жаза кодексинин 190-беренесине ылайык күбө катышкан иликтөө иш-чаралары 8 сааттан ашык болбошу керек. Ошондой эле кийинкиге калтырууга мүмкүн болбогон учурда кылмыш ишин тергөө жана башка иш-чаралар кечинде жүргүзүлбөшү керек. Кундуз Жолдубаева тергөөчүлөрдүн бардык суроолоруна жооп берди. Жогорудагы айтылган убакыт аралыгында күбөлөргө тамактанууга убакыт бөлүнүп берилген жок деген жактоочу. Ал эми бул боюнча Ички иштер министрлиги комментарий бере элек. Бүгүн 11 августта президент Сооронбай Жээнбеков жалпы мусулмандарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу мусулман туугандарым, ар бириңиздерди ыйык Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бүгүн Алла Таала өз пенделерине ырыоологон эң улуу күндөрдүн бири. Ушул күнү жер жүзүндөгү 1,5 миллиардга жакын адам жан дүйнөсүн тазалап, жаратканга жакын болууга умтулат. Дүйнөдө бир дагы майрам мынча көп кишинин асыл оюн, аруу тилегин, жаркын максатын бириктире албайт. Курман айт майрамы жалпы пенделерди ынтымак менен чакырган улуу майрам. Жараткан кыргыз элине тынчтык жана ынтымак берсин. Ар бир үйгө кут, береке, ырыскы толсун. Тилеген тилектерибиз, асыл максаттарыбыз орундалып, жараткан бүгүнкү курмандыктарды кабыл кылсын. Ажылык парзын аткарып жүргөн мекендештерибиздин аруу тилектери кабыл болсун. Коомубуздун ынтымагы бекем, ыйманы таза болуп, кыргыз элин жакшылык жылуулоп, ийгилик коштоп жүрсүн. Ар дайым элибизде биримдик, жерибизде тынчтык, мамлекетибизде өнүгүү болсун. Айтыңыздар маарек болсун деп жазылат куттуктоо сөзүндө. Мындан 1,5 жыл мурун баш кошуп шоу-бизнестин таттуу түгөлөрү деп аталган ырчы Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова ажырашып кетишкендиги тууралуу кептер кызуу тарап жаткан маалы. Учурда шоу-бизнес уудуу түшүп, кесиптештери түгөлөрдү талкууга алып жатышкан маалы. Буга себеп Асель айымдын социалдык тармактагы баракчасына жазган постторунан улам ачыкка чыкты. Анан да Асель айым өз төркүнүнө кетип, учурда апасынын үйүндө кызы менен күн кечирип жатканы бизге маалым болду. Түгөлөрдүн эки ажырым жолго кетишкендигине үй тиричилик, май барат маселелер себепкер болгон
болгонун жакындары жашырышкан жок. Нурлан мырзанын жакындары Асель айымдан мыкты кожейке чыкпаарын буга чейин эле айтып келишсе. Бул жуманын башында Ырчы мырза гирдеген газ плитада өзү жумуртка кууруп жаткан видеосун интернетке жүктөп ачыктаганы да бар. Асель айым Нурлан мырзадан биротоло кутулууну чечкенби? Айтор Instagram желесинен отписка болуп кеткенине күбө болдук. Чындыкты азырынча эч кимге билдирбөөнү каалабаган Асель өз үйүнөн жана коңшусунун үйүнүн алдынан өзүн, кызын сүрөткө тартып жүктөп жаткан маалы алдыда түгөйлөр тууралуу маалыматтарды дагы да чогултуп тастыктаган соң сиздерди кабардар кылып турабыз, окурмандар деп Багыт Кейже өз пикирин коомчулукка жарыялаган. Булак Назар Ньюс Кейже. Алып баруучу блогер Назира Айтбекова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына парламенттеги айымдар тууралуу пикирин жарыялады. Парламенттин айымдары эркек, ажоолукка аял келсе эркекче башкармак. Тобо алмашып баратабыз. Интрига, ушакты биз аялдар кылбай калдык. Жогорку кеңештин сатпаган, сатылбаган, позициясынан тайбаган аялдарын көрүп суктанам. Тайраңдап сауналаган, акчаны көргөндө аркага сальто аттап кеткен агашкалардын ордуна ушундай стальной жумурткалары бар эжешкалар келсе кандай болмок? Аялдар энелер сатпайт балдарын, арам тамак бербейт. Эмнеге аялды алсыз көрөсүңөр? Эркектер төрөп көргөндө аялдын күчүн көрмөк. Эркектер 6 баласы менен аялы таштап кетип, ошолорду жалгыз чоңойткондо аялдын баркын билмек. Аялдар алсыз деп ким айтты? Жок, каражандар, аялдан артыгы болбостур деген оюн жазды.